Бүгүн күнгө бейшемби саат жебелер 19 саат 15 мүнөттү көргөзүп турган учур КТРК спорт телеканалынын түз эфирин Арена Берис улантат. Студияда мен Дайырбек Бейшеналиев, саламатсыздарбы? Кутман Мукашев агайыбыз таеквондо боюнча Кыргыз Республикасынын эң башка калыстарынын бири. Ал эми Урмат Садырбеков таеквондо боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери жана кара боонун ээси экендигин айтып өтөлү. Ассалому алейкумдер, кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат, жакшы. Иштериңиздер жакшы. Демек, алдыңкы 45 мүнөт бою кызыктуу маек көрпөреңге даярсыңар биз менен. Даярбыз. Өзүңүздөрдү тааныштырып, көрөрмандар менен бир сере учурашып өтүңүздөр. Урматтан баштайлы. Саламатсыздарбы? Менин атым Урмат. Таеквондо спорт боюнча спорт чеберибиз. Дагы рукопашный бой боюнча спорт чебери болобуз. Ошо бүгүн таеквондо боюнча көйгөйлүү маселелерди айтып кетели деп келдик. Программага чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Агай, сизден бир эки сөз болсун. Сөзүнө кошулам, чоң рахмат. Менин атым Кутманбек Мукашев. Не только инструктор таеквондо боюнча, калыс, улуу калыс федерациянын. Башкы калыс. Башкы калыс федерациянын. Ошо? Анда суроолорго өтөлү. Алгачкы суроолордон баштайлы. 2021 жыл өткөн жыл Кыргыз спорт үчүн өтө ийгиликтүү жылдардан болду. Биз буга чейинки берүүлөрүбүздө дагы айтып келе жатабыз. Таеквондодо Кыргызстандын ичинде кандай жаңылыктар болду Кыргыз таеквондосунда? Биринчи бул декабрь месяц 21 жылында Кубок мира өткөн. Минск, Белоруссияда. Чемпионат мира менен Кубок мира. Могу ситуация болгон үчүн эки турнирди бирге бириктирип кылышты, өткөрүштү. Ошол жерге биз команда менен бардык. Кубок мирага 2 спортсмен барды, потому что үлгүрбөй калдык. Команданы чогултуп, Кубок мирага 35 спортсмен барды. Ийгиликтер жакшы. Чемпионат мирадан 3-чү место бир бала алды. Биринчи местага оңой эле жетмек, бирок анча мынча жетпей калды. Кубок мирада 35 адамдан азыр мындай точно айта албайм. Канча золотой, канча серебряный, канча бронзовый медаль, бирок ийгиликтер жакшы. Международный федерациянын өкүлдөрү, президент Международной федерации Рёнгсон деген мындай жакшы бизди баалап, белгилеп ужин болгон. Чоң-чоң президенттерге тамактануу болгон. Ошол жерден белгилеп кетти да. Кыргызстан команда жакшы келдиңер. Мындай ийгиликтер, мындай спортсмендердин уровень жакшы депчи. Ошону бизге айтты. Бизге как тренерлерге мындай приятно болду. Ошо менен январь месяцте аттестация болгон. Ошо менен болду. Анан кийин вот ошол жакта сиз калыстык кылдыңызбы дүйнө чемпионатында? Жок, мен тренер болуп, балдарды чыгарып, 35 спортчуну сиз даярдап бардыңыз демек. Жок, биз деген 10 тренер болуп, 10 тренер болуп. Кайсыл жакта даярданасыңар ушу? Бизде мындай определенный центр таеквондо жок. Бизде ар кайсы тренерде өзүнүн залы бар. Ошол жерлерде тренировка өтүп, анан кийин мен бир залым бар болчу. Ошол жака постоянно бүт барын команданы чогултуп, чоң-чоң спаррингтерди өткүзүп, бизде анан тиги командный тил деп коет. Орусча айтканда формальный комплексный упражнение мындай. Ана кыргызча даже мындай переводу даже жок. Биздин атайын белгиленген залыбыз жок да таеквондодо. Биз ар бир тренер чогулуп, бир залды жалдап, ошо залдын ичинде ошол жака баардыгын чакырып, ошо башка спортчулардай кылып, тоо оюнуна, балким ысык көлдүн жээгине алып барып. Андай да болот. Бир жылда жайында барабыз. Вот 21 жылда, например, Жемчужина Кыргызстана деген өткөн турнир, фестиваль, чоң международный фестиваль. Ошол жерге барганда биз деген сбордагы өткөргөнбүз. Бүт команда 100дөй адам келди, 100дөй адам. Спортсмендер, только спортсмендер 100дөй болду. Ошондо бизде бир жылда бир жолу болот. Бирок постоянно аны кыла албайбыз. Шарт жок. Шарт жок. Баягы эле каражат маселеси да биздики. Ошо чет өлкөгө чыккан учурларда, ошо дүйнө чемпионатына барган учурларда каржылык маселесин ким көтөрөт? Ал биздин оор мындай жүрөктө турган
эң эле чоң көйгөйлүү проблема. маселе алчу. Эмне себеп деп ойлойсуздар? Ошол мамлекет жагынан негизи федерацияга жардам көргөзүлүшү керек. Бизге көргөзүлбөйт. Биринчиден башка спорттор бар. Ошолорго, например, борьба, эркин күрөш. Биздики эме болуп атат да, греко-рим күрөш. биздин спорт неолимпийский болгондуктан ошондой болуп атат деп ойлойм негизи. Таэквондонун ошол олимпиадалык түрү жана олимпиадалык эмес түрү болуп бөлүнүп калышы. Көпчүлүк көрөрмандарга бир аз түшүнүксүз ушул жере. Көбүнчөсү таэквондону эми олимпиадалык спорттун түрү деп таанышат. Ал жери ооба, алга мындай, кандай айтсам, самый простой жооп буга медиа, средства массовой информации көп ошо ВТФ жөнүндө, потому что бул олимпийский. Олимпиада болгондо мындай көбүрөөк, рекламасы көбүрөөк. А бизде боевой деп коет. Бизде потому что көп разделдер ичинде, көп таэквондонун ичинде көп раздел. Бул не только согуш да, спарринг, не только. Тыйли деген бар. Спецтехника деген, это секирип тепкен на высоту, гим өйдөрүк секирип тебет. Андан разбивание деген бар, верёк деп коет. Это гим предмет доскаларды гим көбүрөөк сындырат. Кол менен дагы, бут менен дагы, айланып теп дагы. Анан командный видтер бар. Командный спарринг, командный тыл, командный спецтехника түрү көп. Например, ВТФ-ти кандай жок. Аныкы ошо пумсей деп коет, анан спарринг деп коет. Ошо экөөлө бар. И ошо экөөнү как-то мындай больше көрсөтөт да. И аларда, например, Южный Кореяда целый эмеси бар. Килтеген, как сказать, центр, Кукивон деп коет ошол. Ошол дагы мындай бүт дүйнөгө жакшы реклама берет. Биздики Северная Корея, биздики мындай Түндүк Корея жабык мамлекет. Жабык мамлекет, ал жерде дагы бар дворец таэквондо дегенде мына, бирок көрсөтүлбөйт, айтылбайт. Биз аракет кылып, мындай реклама кылып эметкен, мындай көп көрүнбөйт көзгөчү. Таэквондону, например, мен кичинекей кезимде, мен билем, мен вот тааныштарымда ар бир экинчи бала таэквондо именно ITF менен тренировка кылган да. Ошол кезде эле ушундай мүмкүнчүлүктөр бар беле Кыргызстандын ичинде? Жок, анда мындай вообще жок болчу. Мындай мүмкүнчүлүктөр. Азыркы бар. Вот то, что bizde бар. Анда вообще не было. Вообще жок болчу. Анда кийинки суроого өтөлү. Таэквондонун Кыргызстандын ичиндеги азыркы абалы кандай? Кандай баа бересиздер? Азыркы абал өтө жакшы. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Ошол эле каржы маселеси болбосо? Потому что мындай, например, бунда, урматта, менде башка тренер мындай таланттуу балдар бар. Таланттуу балдарды сен өстүрүп атканда, залга апарасың, башка залдарга апарасың, соревнования чыгарасың. Мындай дагы болот да, өзүбүз чөтөгүбүздөн акча ага берип алып барабыз. Главное мындай барсын деп. Анан кийин эми акча жок да, эч ким бербейт да. Же бир жерден бирдеме утуп келет, чемпионат Азия утуп келет, даже грамота берилбейт. Өкмөттөн. Анан келгенден кийин, ошондой, ушул жерден бир суроо берейин. Ошондой көйгөйлөргө бул Таэквондо федерациясынын иши жакшы жүрүшпөй жаткандан болбой элеби? Ошол сиздердин, ошо спортчулардын үнүн жогорку жакка жеткирүүгө. Туура, ал дагы болуш мүмкүн. Ал дагы ошону түшүнөбүз. Азыр, например, бизде жалаң президент федерация, Тен Юрий Александрович деген, биз жалаң жаш балдарбыз. Биз азыр вот 2 жылдын ичинде мындай чоң нерселерге жеттик. Азыр бизде, например, азыр госдепартамент болуп калды, алар менен жакшы сүйлөшөбүз. Городской комитет Бишкектики тоже жакшы сүйлөшөбүз. Бунун балдарын Кубок мирага барып келди. Мэр Шопокова өзүнүн кабинетине чакырып, сыйлыктар берип, белектерди берип, молодец деп поддержка берди. Бул дагы бизге чоң мындай дем берет да. Биздики көбүнчө ушу жергиликтүү бийликтер жардам берет да. Кайсы жактан болсоң, ошонун жергиликтүү бийлиги жардам бергенге аракет кылып жардам берет. Материалдык жактан. А так таэквондо боюнча бизде, например, азыр мындай өнүгүү жакшы. Бизде тренер, бизде деген биз эле эмеспиз да. Дагы башкалар бар да.
если алдабасам Бишкекте эле 2-3 миңден көп, 2-3 миңден дагы көп балдар данный момент тренировка кылышат да. Өтө жакшы. Бул жакшы көрсөткүч деп эсептейсизби? Жакшы да. Тренерлер көп. Бишкекте эле мына бир эле Бишкекте бизде канча 20 тренер болсо, башкаларда в общем где-то бир 60-70 тренер Бишкекте эле бар. Только тейквондо ITF боюнча. Региондордо кандай көзөмөлгө алынат тейквондо? Бизде региондордо, например, биздин өкүлүбүз бар, Кайымов Нурдин, Ысык көлдүн федерациянын президенти, балыкчыда турушат центри. Анда көп, анда спортсмендер көп, постоянно чыгат. Балыкчы шаары, анан Ысык көл облусу жакшы жардам беришет аларга. Вообще сөз жок да, бул биздин мындай орусча айтсам эталон да иштегеничи. Спортсмен дагы, президент дагы, тренер дагы. Таласта дагы бар биздин өкүлүбүз Мамыров Урмат деген. Ал Таласта өзүнүн шаарында Газпром детем деген зал бар. Ошол жерде тренировка кылып, ошол жерде балдар 100дөн ашык адам бар, спортсмендер. Канча бөлүккө алынып, эми 100 бардыгын чогултуп туруп бир залга киргизбейсиз, канча бөлүккө бөлүп машыктырат? Ал мындай болот. Например, 4, 5, 6 жаш отдельно. 7, 8, 9, 10 отдельно болот. И 10дон баштап уже где-то бир 14-15ке чейин отдельно и еще отдельно чоңдор. Уже 17, 18 ошолор ошо отдельно. Демек бир күн кечке ошол залдан чыкпайт экен да машыктыруучулар. Ооба. Сиз азыр машыктыруучусуз. Ошол өзүңүздүн залыңызда канча бала машыгат учурда сиздин? Менин залымда 40 бала машыгат азыркы убакта. Канча группага бөлүнгөн? Биздики 2 группа. Кичинекейлер, анан чоңдор. 11 жаштан өйдө уже 2 группада, чоң балдар 2 группа ошондо. Ошондо бир күн кечке сиз дагы залда болосузбу? Жок, биздики бир жумасына 3 жолу тренировка беребиз, машык беребиз. Бул понедельник, среда, пятница. 6:30дан кечке 10го чейин тренировка кылабыз. Андан кийинки ошо бош убакт эмне менен элек? Бош убакта биз Гавриловка айыл өкмөтүндө иштейбиз. Жакшы. Демек, муниципалдык кызматта иштейбиз. Бардык жагын бирге алып кетүүгө деле мүмкүн спорттун түрүндө жүргөндө. Жалпысынан канча жылдан бери бул тайквондого аралашып калдыңыздар? Мен 99-жылдан бери. 99-жылдан бери. Демек, 21 жылдан бери сиз ушул спортто өзүңүздүн эмгегиңизди аркалайсыз. Ооба. Башталышы эмне болуп келип калдыңыз? Мен футболго дагы барчым. Аламидин 1-де 38 школада футбол секция ачылган. Анарбек Дарданович деген тренер бар болчу. Ошондон баштагам. Жайында ысык. 7 саат 7-де эртең менен барыш керек болчу. Барым келбей, поледе эчтеке жок, таш. Барбайм деп кикбоксинг, анан борьбага барчым. Тоже ошол эле Аламидин 1-де. Анан бир маалда мен одноклассигим бар болчу. Ошол тейквондого барчу. Мындай өзү бою узун, бут менен тебип эметип, ошо мага жакчы да. Руслан кандай, эмне, ушул эмне десем тейквондо дечи. Анан бир күнү ошо айттым, пап, мен тренировка барайын тейквондо десем, айтты, хорошо, ким менен десем, ошо мына одноклассигим экөөбүз барабыз десе, макул деп тренировка алып келген. Тренировка алып келгенде биринчи бир айбы, 2 ай өтпөй эле уже мурдумду сындырып, уже перчатки деле жок болчу, мындай кичинекей эле снарядка болчу. Ошентип баштаганбыз. Үйдө отурбай эле деп эле кечинде тренировкага досум менен барам. Канча жашта элеңиз ошол убакта? 9 жашта, 9га тока чыккам, ошондо барган. Ошондон бери уже всё, мурдумду сындырып салып, үйгө барганда эч кимге айтпай, ошентип барбай коет, баргызбай үйгө камап салат деп ошентип калып калгам. Жакшы. Ошо досум экөөбүз ошентип барып жүрчүк. Сиздин ошол биздин тагдырыбыз деле ошондой. Ошо биз деле футбол менен машыкчук 1-класстан баштап. Анан 5-класста Алай деген байкебиз бар. Мен биринчи агайым. Мен машыктырган, өстүргөн, тарбия берген кишибиз. Чоң ыраазычылык билдиребиз Алай байкебизге. Ошо 1-ден 4-класска чейин футбол менен машыгып жүрчүбүз. Анан Урмат кел, тренировка кыл, келип көр, байкап көр деп айтып калды. Ошентип барып, ошо ойдон тренировка тайквондо менен машыгып калдык да. Ошо тайквондону тандаганыңарга өкүнбөйсүңөрбү азыр? Жок, өкүнбөйбүз.
Тайквондодо каракурга жетиш үчүн кандай баскычтарды басып өтүү керек? Биринчиден көп саат Машыгуу. 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 Экинчиден бизде соревнования чыкпасаң, утпасаң, ушундай жетпейсиң да ушугачы. Обязательно көрсөтүш керек да. Аны Кыргызстандын ичиндеги чемпионаттарды эле жеңиш керекпи же эл аралык деңгээлде да Барыш керек. керекпи? Эл аралыкка барыш керек. Албетте в обязательном порядке барыш керек. Без этого никак. Анда мындай болуп калат да, например, это смешно. Например, 5 жыл тренировка кылды. 5 жыл тренировка кылды, кара поясты тактың. Анан кийин достору болуп, тигиндей мындай болуп отуруп калганда, бирдеме көрсөтчү тигиндей мындай болуп калганда, анан кийин көрсөтө албай койсо, тебе албай койсо же бутун көтөрө албай койсо, сен ким берген деп биринчи сөз тренерге тиет. Биринчи сөз агайга тиет. Анан кийин уже федерация тиет. Эмненин баарын берип салгансың деп. Ошондой бизде жок. Кичинекейибизден бери биз экөөбүз бир федерацияда өскөнбүз. Бир жерге даже жылган жокпуз. Ошо бир федерация менен эле баштап, ошол менен эле азыр жүрөбүз. Азырынча ошол менен эле жүрөбүз. И бизде деген мындай уже бир система бар да, что ушундай болуш керек. Кара пояска жеткенге мындай болуш керек. Бизде то болбойт. Болбойт. Сиз 9 жашыңызда тайквондого келдиңиз. Канча жылдын ичинде ошо каракурга жеттиңер? Биринчиден мен биринчи айтпадым эмне керек депчи. Ошондо айттым го, көп саат. Жок, аны түшүндүк. Мен 99-да келсем, 2001 жылда уже биринчи дан алгам. Биринчи дан. Мен биринчи аттестация кылып кара пояс берген бул Павел Федотов, Антонина Валентина Шевченконун агайы да. Ошол биринчи мага, биринчи дагы данды, экинчи данды ошол берген да мага. Аттестация ошондон өткөм. Сиздин Биз каракурга жеткенчекте каракурга 2 жылдын ичинде жеттик. Биз 5-класста баштасак, бир 7-8 класста уже каракурга жеттик да. Анткени уже бир 2 жылдан кийин жакшы результаттар болгондуктан чемпионат Азияга баш керек болуп калды. Отбор болду. Душанбеде болгон 2012. Ошо отборго өттүк. Ал кезде мен кызыл пояс болчумун. Кара жок болчу да. Чемпионат Азия мирага чыгыш үчүн обязательно сөзсүз каракур керек да. Ошондуктан каракурга тапшырып, ошо 2012-ден баштап ошо кара пояс менен жүрөбүз. Каракурду алгандан кийинки сезимдер кандай болду эле? Болду, мен жерине жеттим деген ойлор келди беле? Жок. Наоборот, стимул берет. Ошо айтып атпайсыздарбы? Каракурду алгандан кийин олимпиадалык спорттун түрү эмес болсо, бул үчүн эң жогорку баскыч кайсыл болуп эсептелинет? 9-дан болуп эсептелинет. Каракурга жеткенде биринчи дан болосуң, ошо 1-ден 9га чейин болот да. Жок, эл аралык мелдештерди алалы, каракурду алдыңыз дейли. Ал эми канчалык бир деңгээлде өзүнчө жетишкендиги, ийгилиги бар экен. Бирок андан аркы эми көпчүлүк азыркы спортчулардан сурай келсек, мисалы боксчулардан эң чоң максатың эмне дегенде алар олимпиада оюндарына жолдомо алууга аракетимди жасайм деп жооп беришет да. Сиздер үчүн олимпиадалык спорттун түрү эмес болуп жатса, эң чоң жетишкендик эмне болуп эсептелинет? Биздики деген философия анча-мынча башка да, потому что олимпийский үй бүлөгө кирген жок. Бизде мындай ориентирлер башка. Бизде чемпионат мира. Бизде, например, чемпионат мирада болгондо 2009-да биз барганбыз Санкт-Петербургка. Ошондо 111 өлкө болгон. Мындай экзотический өлкөлөр болгон, Мадагаскар деген, например. Башка, например, спорттор барганда, например, Мадагаскар, ушундай көргөн жокмун да. Ошол жер биринчи жолу көрдүм. Бизде көп. Чемпионат Азии, например, бизде өтүп атканда, Алматада өткөн, Душанбеде өткөн, Индияда өткөн 30га чейин жетет. Азиатский өлкөлөр 30га. Бизде мындай конкуренция көп. И мурун биз машыгып жүргөндө бир өлкөдөн бир эле киши барчы. Могу определенный весте, определенный программада бир эле киши. Азыр мындай конкуренция көп. Балдар тренировка кылган, барам дегендер көп. Ошон үчүн эл аралык федерация
допуск 3 киши кылып койгон. Башка, например, федерацияларда неограниченное. Бизде ограничение бар. Биринчи бир болчу. Эмне себептен? Спор болбош үчүн. Потому что көп мындай чырдар чыгат, ошо мен балам барат деп тренерден, федерация мындай чоңдор бири-бири менен урушуп, сенин балаң тияктан утулган, сенин балаң бияктан уткан деп башталат да. Поэтому международный федерация ошентип чечим чыгарган 3 киши депчи. Азия же дүйнө чемпионатына алып кеткени жатканда балдарды ошо мурунку жараткан ийгиликтерине карап алып кетесиздерби же Кыргызстандын ичинде өз ара тандап алуу турларын өткөрөсүңөрбү? Албетте өткөзөбүз. Чемпионат Кыргызской республика өткөзүп, ошол жерден отбор кылабыз. Андан кийин отбор өткөндөн кийин залга бизде эме бар, башкы тренер бар. Ал карайт, ким алып бара алат, ким ошону көтөрүп достойно чыга алат. Ошентип алып барабыз. Негизи ар бир чоң турнирдин алдында бир соревнование өткөзөбүз. Отбор биринчи, анан экинчи номер алынат да. Биринчи место алган, экинчи место алган адам сборго кетет. Ошо сбордон уже эң башкы тренер тандайт. Кимиси барганга татыктуу. Прикидка деп коет, ошо прикидкадан тренердер мындай сүйлөшөбүз. Кандай, эмне мындай дагы болот да, например, эки бала тең достойно болгон үчүн бирөөнү бир веске салып, бирөөнү экинчи веске салып. Ошондой дагы моменттер бар. Кыргызстандын ичинде тайквондого кызыгып, ушул спорт менен машыгам деген жаштар көппү? Көп эле кайрылышабы силерге? Ата-энелер болобу же жаш өспүрүмдөр өздөрү болобу? Көп. Азыр, например, мындай да, өзүңүз билесиз, GFC клуб деген бар. Азыр ал жерде Тилек Бапанов деген, ал менин мындай байкем болот да. Тайквондо аркылуу экөөбүз бири-бирибизди тааныйбыз. Анан мен кичинекей кезимде соревнования барып, мындай белый желтый пояс менен барып жүргөндө, ал уже мастер болчу. Черный пояс, там уже чемпионат Азии, мира барып келген. Ошондон бери аны менен мындай жакшы сүйлөшөбүз. Ал деген школа единоборств ачкан GFC'де. GFC'де ачкандан кийин ал жерде көп. Разный түрлөр спорттор. Ошака бизди чакырып, мындай спрос болуп атат. Келип тренер болуп иштеп бер деп ошентип чакырып, ошол жерге дагы мындай направление башкалар ачылып атат да. То есть не только мындай классический, бунуку, например, школдо ачат, а уже мындай специализированный залдар ачылып атат. Что момундай направлениялар бар. А если ал деген өзү направление кошсо, азыр көп го бизде мындай спорттор көп. А ошо направление ачып, чакырып, мындай развивает. Поэтому тайквондо мындай для начала дегенде мындай жакшы да. Жакшы баскыч. Ошол жаш кызыккан өспүрүмдөрдүн эми мен катышам деп келе берген жаштарды эле кабыл ала бересиздерби же бир аз текшерип анын дене түзүлүшүн же болсо карап көргөн? Бизде тайквондо ITF'те генерал Чойхон Ким айтчу да мындай. Ар кандай возраст болот барган, потому что бизде мындай жок да, например, груз көтөргөнү, бизде наоборот, там растяжка, кардио тренировка, бутта колдоо иштейт, жеңил жүрүштөргө басым. Мындай разноплановый да биздикичи. И как база бизде жакшы. Бизде, например, Тен Юрий Александрович, биздин президент, өзү дагы агай болуп тренировка өткөзөт. Анда, если жаңылбасам, 40-тан ашкан бир байке барат. 40-тан ашкан. Биз кичинекей кезибизде тренировка кылып жүргөндө, дворец спортуда сборунда тренировка кылып жүргөндө, бизде бир бала барчы, кичинекей эле бала. Ошонун атасы биринчи тренировкага мындай апарып келип турчу. Анан бир маалда карасам, форма кийип алып, стройдо турат. Эмне болду десе, захотел дейт. Ошентип ал дагы кара бурга жетип, көп турнирлерге барып, судья катары барып, мындай жакшы бизге эмоция, впечатленияларды берген да. Ошо чоң улуу киши ал тренировка кылып атса, биз менен чуркап жүрсө, сен жаш болуп алып, сен дагы мындай эметесиң да, анын артынан калбайын депчи. Ал мындай уже 40-тан ашкан эле адам болчу. Тайквондого катышам деп келген спортчулардын, жаш өспүрүмдөрдүн эмнесине басым жасап, андан кийин машыгууларга кабыл аласыз? Негизи балдар жаңы келгенде эч кандай басым жасабайсың. Баланы көрөсүң,
кел дейсиң, машыксын дейсиң. Анткени сен билесиң, бул жашоодо тагдырда баардык эле чемпион мира, чемпион Азии мыкты спортчу боло албайт, бирок спорт менен машыкса ал пайдалуу экенин билесиң. Ошондуктан эч кандай бир басым жасабайбыз, ала беребиз балдарды. Андан кийинки көрсөткүчтөрүнө сен монча убакыттын ичинде мындай жыйынтык беришиң керек деген талаптарды коесуңарбы? Жок, кандай деле жок. Анткени ар бир балага өзүнчө бир подход керек деп айтып койсок болот. Ар бир балага өзүнчө убакыт керек да. Бирөөгө мисалы 3 айда эле уже результаттарын көрө баштайсың да. А кереки балдарга кичине көбүрөөк убакыт керек ачылыш үчүн. 1 жыл, жарым жыл. Ошондуктан ар бир баланыкы ар кандай болот да. Кутманбек агай, сизге суроо эми. Калыс болуп калууга эмне түрткү болду? Биз деген жаш балдар федерацияны колго алгандан кийин чоң проблема болуп калды да. Соревнования ушундай чоң турнирлерди өткөзгөндө соревнования кантип өткөрөбүз? Потому что биз жашпыз. Мындай судья орусча айтканда авторитетный керек. И ошол мен көп турнирлерге Казакстанга, Россияга, тияк бияка барганда ошол жерде мындай көп барып, көп судья болуп калгам. Ошон үчүн мындай единогласно эле решение болду, что Мукашев Кутманбек судья болсун, главный судья болсун. Ошентип эле мен главный судья болуп калып калдым да. Баш бир мисал үчүн азыр калыс болуу үчүн футболдо, башка тармактарда чет өлкөлөргө чейин барып ошо билим алып келишет да. Спортто жүргөн эле спортчулар барып окуп келишет. Сиздерде андай болгон жокпу ошондо? Биз практически опыт алдык да. Ошон үчүн главный судья болуш үчүн международный федерация 4-чү дан алгандан кийин судья категория А деп коет. Ал строго 4-чү дан алыш керек. Мен пока ага жете элекмин, бирок буюрса 22-чи жылда ошого жетип уже официально международный федерациядан ошо судья категория А алып. Бирок ал категория биякта өткөргөнгө турнирлерди эч ким тоскоол болбойт да. Демек ошону өткөрөсүздөр. Ооба. Ошону өткөрө. Кайсы убакта орун алат, кайсыл жерде? Азыр ойлонуп атабыз. Самый мындай подходящий момент это только Узбекистанда болот. Узбекистан жайында июль, август. Ошол айдарда ошо барып өтүп келебиз. Семинар. Демек, ишиңизге келик, сөзсүз түрдө ал баскычты да басып өтүп, лицензиясын аласыз деген үмүттөбүз. Урмат мырза, сиз көп чемпионаттарга катыштым дедиңиз, эл аралык деңгээлдеги. Ошондогу топтогон тажрыйбаңыз тууралуу бир аз. Топтогон кандай кылып жооп берсем сизге болот? Уялып атат, мен айтып берейин. Өзүм жөнүндө өзүм айтыш бир аз эмерээк болуп калат го. Кандай кылып жооп берейин сизге? Эң эле эсте калган. Эң эле эсте калган, бул биринчи эле чемпионат Азия болду. Душанбеде эң бир чоң менин турнирим болду да. Аябай биринчи бийик деңгээлдеги турнирим чемпионат Азия болду. Душанбеде, Тажикстанда өттү. Ошондо мен күмүш медалын алдым, экинчи орун болуп калдык. Ошол биринчи чемпионат беле катышкан, Жок. Эң чоң деңгээлдеги турнирлер биринчи ошо эсте калды да мага. Чемпионат Азии мирден вот биринчи жолу Азияга барган. Ошо турнирден кийин экинчи орун алып, ошондон кийин канаттанып, алдыга өскөнгө аракет кылдык да. Ошо болду да, бизге түрткү аябай чоң. Кармаш урушка келип калышыңыз? Кармаш урушка келип калганыбыз ошондой эле Алай агайым рукопашный бой боюнча чемпионат Киргизия, Кыргызстанда болуп атыптыр, отбор болот экен. Ошол жака сен чыгасың деди. Канча жашта элеңиз ал убакта? Ошондо 3-чү курс болуп калдык го. Ал убакта каракур бар болчу. Спорт чебери бар болчу тайквондо. Бар болчу. Ошондо чыгып калдык. Рукопашный бой боюнча отбор өттүк. Токоров Талас деген бар, агайыбыз биздин отбордон алды. Ошондон кийин эле 1 ай, 2 ай сбор даярдандык. Даярданып эле чемпионат Азияга чыктык. Душанбе Худжантта болду, Тажикстанда. Ошондо рукопашный бой боюнча чемпионат Азиядан биринчи место алдык. Жакшы. Тайквондо менен ошо кармаш уруштун окшоштугу эмнеде? Кармаш урушта күрөш бар да.
Таеквондодо болсо жалаң стойкада иштесең, күрөш жок. Кармаш урушта күрөш менен да, ошо. Ошол жагы сизге жактуу көбүрөөк. Эмнеге ММА эмес деген да суроолор жаралбай коет. Эмнеге ММА эмес? Анткени биз жашаган жерде, биз машыккан жерде ошо ММА деген жок эле болчу да, такыр эле, анда жок болчу. Кайсы жылдар? Бизде кайсы жыл болуп калат ошондо? 2010 бери жагыбы? 2010дон мындай да. Анда бизде бокс бар болчу, рукопашный бой, таеквондо эле болчу да. Азыр эле пайда боло баштады ММА. Анда биз түшүнүктө эле жок болчу ММА деген. Азыр ММАга өткөнгө Азыр ММАга мүмкүнчүлүгүбүз бир аз жок болуп атат да. мүмкүнчүлүк жок. А поп ММАчы? Ойлоно элекпиз Ал жакта ойлоно элексиңер, э? Жакшы, анда Таеквондо федерациясында азыр Кыргызстандын ичинде канча калыс эмгектенет? Азыр канча санаганда? Биздики негизи мындай да, Кыргызстандын ичинде турнир өткөндө ар бир агай өзү калыс болуп чыгып бериш керек. Анан өзүнөн тышкары өзүнүн бир 3-4 бала колдон келишинче чоң балдарын да калыстык кылып уже алдын ала даярданып чыгарат да. Ошентип мындай точно цифрлар жок. Таза эсепти билбейсиз. Сиз негизги башка калыс болгондон кийин ошолорду толук кандуу көзөмөлгө аласызбы? Ооба, албетте, бирок ар кайсы турнирде ошол цифра өзгөрүлөр жакка бияка. И точно айтканда, например, бир соревнованияны өткөзүп атканда биз 3 даян деп коет маттарды. 25 калыс болот. Ошонун арасында и ошо постоянно алмашып турат да. Бирөө кетип калат чет өлкөгө, бирөө таштайт, бирөө там тренер болуп, эмки турнир болгондо тренер болуп отуруп калат ужечи. Поэтому мындай точный цифра. Бирок бир турнирге бизге 25 калыс керек. 18 иштесе, калгандары алмаштырып, канча калганда чыгарасыңар ушул? Мына 25 калыс бул өтө турчу турнирде кызматын аткарат. Азыр биз мындай кылабыз. Семинар өткөзөбүз, тренинг өткөзөбүз. Канча убакыт калганда турнирге? Бир ай калганда уже баштайбыз. Бир ай калганда. Потому что мындай постоянно каждый турнир сайын алмашып турушат да. Булар келип, муну только мындай үйрөтүп, мындай жакшы эметип, уже все мындай уверенно отурасың. Анан кийин агай мен келе албайм, мен кетип атам деп калат. Анан кайра башканы кошосуң, ошентип эле мындай алмаша берет да. Таеквондо менен машыкпаган адам калыс болуп кетиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Андай практика жүзүндө болду беле? Бар. Бизде бир биздин залда эле, дворец спортта бир байке эле болчу. Мындай эле келип тренировка кылып кетчү. Мындай курду эле эме, өзүн үчүн эле келип эле биз менен кичине мындай ойноп эле сүйлөшүп эле кетип, анан бир маалда соревнованиеге келип отурсам, мындай боковой деп коет. Боковой калыс болуп, каптал калыс болуп отуруп турат. Байке, сиз дагы кетип, ооба, ушундай мындай эме пробую дейт. Ошондон карап жакшы эле, канча бир 3 жыл 4 жыл иштеди. Сиз да калыс болуп каласыз да кээде анда Кыргызстандын ичинде чемпионатта. Ар бир соревнование өткөн сайын калыс болуп турабыз биз да. Ошо биринчи жолу калыстык милдет аткарып жатканда кандай бир жоопкерчилик мойнумда турат деген дагы ойлоп. Биринчи жолу анда биз кичине жашыраак элек. Ал машыгып чыгып жүргөн кез ушу бир 16 жаш, 17 жашта. Аябай бир чоң мүмкүнчүлүк берилгендей болот. Анан уже көнүп деле кетесиң уже. Олимпиадалык түрү жагына ушул ооп кетиши мүмкүнбү силер машыктырып жаткан окуучулар? Ооба. Бар, бизде андай көп. Биздики эме болуп атат азыр, биздин федерация Таеквондо ИТФ азиатский игрга киргенге мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Ошо азыр Азиянын, ушул Борбордук Азиянын ичинде кыргыз таеквондосунун деңгээли кандай? Кандай баада баалайсыңар? Биздин деңгээли жакшы, канаттандырат. Канаттандырат. В свое время одни из лидеров болчу да. Например, 98-чи же 99-жылы или 97 эле чемпионат мира болгон среди юниоров. Это 14-17 жаштарда. Ошондо биздин курама команда барып келген. Ошондо барганда Индияда болгон, барганда биринчи общекомандный место Кыргызстан алып кеткен. Анда мындай жакшы болчу. Өлкө жакшы эметчи. Ошондо ошол убагында как раз генерал Чойхонхи ошондо түрүү кезде болчу. Келип
биздин президентке, премьер-министр менен жолугушуп канчанчыдан ошону эсте жок, берип белек кылып берип, таанышып эметип бизде поддержка жакшы болчу. Ошондо мындай чоң деңгээлге биринчи место алып кетишкен. Азыр Азияга биз барганда уже мындай өлкөлөр бар, Таджикистан, Корея, Казакстан. Ошолордон кийин уже биз татами үстүндөгү эсиңерде калган мүнөттөр. Эң бир азыркыга чейин тайкондо жөнүндө ошо башталышын эстеп көрсөңүздөр эле эсиңиздерге эмне келет? Ушу татами үстүндө даянк дейт бизде, ошо даянк үстүндө болгон нерселер калбайт деле эсте чындыгында. Сен эмоцияда болосуң, ал нерсени ойлонбойсуң, ошондуктан эсте деле калбайт да. Бат эле өтүп кетет ошо учурлар. Сеники айтып коеюн, бул уя болуп атат. Мен мындай улуу болуп айтып туруп коеюн. Бул бала 2012 жылы Таджикистанга, Душанбеге чемпионат Азияга барганда биринчи жолу барып туруп экинчи местага жеткен. И то биринчи местага алтын медальга эко Таджикистан курама командасынын өкүлү бар болчу. Ошо эко иштеп атып, бул бала мындай жакшы мушташып, ничияга чейин жетип, ничиядан и то мындай жакын болуп Таджикке берип кетишкен да. Ошондо менин оюмча, например, мен анын видеону көргөм. Менин оюмча ошол оор болгон да буга, потому что эки раунд өттүнөн кийин ничия берип, ничияда болуп, мындай стресс, нерв, мындай көп да, тем более бул бала мындай орусча айтканда на кураже выступал. Тиги эми тоже кантип биринчи местени берип салат. Буну эч ким тааныбайт, билбейт, а тиги звезда. Бул чыгып аны уруп атат. Ошентип ничияга жеткизип, ошо последний моментте алып кеткен тиги бала. Сиздин ошол тайкондодо уруш өткөрүп жүргөн учурдагы эсиңизде калган мүнөттөр? Же калыстык кылып жаткан убакта? Жок, калыстык жактан мындай көп деле оор моменттер жок. Спортсмен болуп жүргөндө 2008-2007 чемпионат Кыргызстана го. Потому что ошол мезгилде бизде тренер практика киргизген, биз бир эмес весовой категорияда, эки весовой категория чыкчык. Ошондо мен весогонка кылып, 60-тан 51-ге весогонка кылып, мындай здоровьем чыккан күнү нито болуп калып, 2 күн соревнования болуп, көп бой болгон. Алдабасам бир 7-8дей болгон. Еще бүт жерде мындай жакшы соперниктер болуп, мага жаман кыйын болгон. Каждый бой чыкканда мындай нормально жакшы спортсмен чыгып атат, иштеш керек, иштеп атып, көп күч кетип атып, мага ошол, скорее всего, ошол самый оор болгон. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттагы жыйынтыкталып бара жатат. Азыр бүгүн биздин студиябызга келген конокторго эркин микрофон берелик. Урмат. Эмне дейсем, эң эле чоң көйгөй биз үчүн эме болуп атат, каражат маселеси. Ошо өлкө жагынан, спорт министрлиги жагынан бир колдоо берип, бизди каражат менен камсыздоо кылса, көп жетишкендиктер болот эле деп ойлойм да. Анткени жалгыз гана тайкондодо эмес, бүт эле көп спорт түрлөрүндө жакшы балдар өсүп 17-18 жашка келет. Өсө турган моментте аларга иштеш керек болуп калат, үй бүлө багыш керек, ар кандай болуп калат. Ошентип спорт экинчи планга калып калат да. Ошондуктан ошондой болбош үчүн каражат жагынан жакшылап жардам берип, көңүл буруп койсо, жакшы чоң деңгээлге жетип, жакшы спортсмендер чыгат эле деп ойлойм да Кыргызстандачы. Жакшы, агай, сиздин жыйынтыктоо сөзүңүз болсун. Биринчиден сизге рахмат, ТРК спортко рахмат чакырганыңызга. Бизде Урмат айткандай ошого сөздөргө кошулам. Экинчиден, кандай десем, биздин өлкөбүздө бүт баары жакшы болсо, бизде чоң ийгиликтерге жетип, биздин өлкө, биздин эл чоңоюп, өсүп, өлкө катары. Мен ойлойм, биздин дагы спортко акча маселе
жетип, биз дагы мындай жакшы результаттарды көрсөтүп, чоң ийгиликтерге жетебиз. Биринчиден ошонун сөзүнө кошулуп, анан аяктаганда бүт баары жакшы болсун. Өнүгөлү, өсөлү, бүт баарыбыз бирдей, бир болуп, азыр дүйнө эмне болуп атат, өзүңүз билесиз. Биз андан алыс болуп, бизде бүт баары жакшы болсун. Ошол эле болсо, бүт баары жакшы болот. Рахмат сиздердин да келип бергениңиздерге, кызыктуу маек куруп беришти. Бүгүн бизде тайквондо мүчөлөрү болуп 45 мүнөт эфир бою кызыктуу болду деген үмүттөбүз. Кызматыңыздарда болдум. Дайырбек Бешеналиев, кайрадан экран аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.